Айылдагы аксакалдын бары жогу топ келишкен, көркөмдүгү десең көркөмдүк, сулуулук, кооздук бары жогу топ келишкен бир тулпары бар эле. Ага миңдеген кардарлар келип басын миллион кылышты, бирок аксакал алардын эскимине тулпарын берген жок. Силер эмне деп атасыңар? Бул менин жанымдан да артык болуп калган, жаштыгымдан чоңу чогойгон досум болуп калды. Мен эскимге сатпаймын, бербеймин дейт. Адамдар дагы элдер дагы чогулуп келип аксакал урдап кетет, турлап кетет, башка кылып кетет, саткын, бергин деп ар кимиси аркандай насаатын айтты, бирок аксакал эч кимсиге берген жок, көнгөн да жок. Арадан 5 күн өткөндөн кийин тулпары өзүнөн өзү жоголуп кетти. Элдер келип, "О аксакал, сага айтпадык беле, дебедик беле, сатпадың, жакшылуу акчалуу болуп калат элең, берген жоксуң, өзүңдө күнөө." Ар кимиси аркандай сөздөрдү айтат. Ошондо аксакал аларга карап туруп, "Ооба, менин тулпарым өзүнөн өзү жоголду. Бирок бул бактылуулук, бактысыздык, оомат же ооматсыздык экендигин силер кайдан билмексиңер? Бары жок Аллахтан" дейт. Элдер ага аксакалга карап, "Бул аксакал кичине тентегирээк, сараңыраакпы же чилдесин кылыш керекпи мунун? Шундай жакшы тулпары жоголсо, ооматсыздык, оомат деп отурат. Албетте бул ооматсыздык, бактысыздык да ушундай жакшы тулпар жоголуп жатса" дейт. Ошентип үйүнө тарашат адамдар. Арадан 15 күн өтүп, баягы тулпары өзүнө 5 тулпарды кошуп алып келет үйүнө. Элдер муну угуп, көрүшүп, билишип, аксакалдын үйүнө келишип, "Аксакал, сиз туура айткан экенсиз, туура сөз айткан экенсиз. Мына бүгүн сиз жоготуп жиберген тулпарыңыз өзүнө кошуп 5 тулпарды алып келди. Бул сиздин ооматыңыз" дейт. Аксакал карап аларга, "Ооба, менин тулпарым жоголду. Өзүнө кошуп 5 тулпарды алып келди. Бирок бул оомат, ооматсыздык, бактылуулук же бактысыздык экендигин силер кайдан билмексиңер? Бары жок Аллахтан" дейт. Бары жок Аллахтан дейт. Анда адамдар ага карап аксакалга, "Кантип эле өзүнө кошуп 5 тулпарды алып келип жатса, бул бактылуулук, бактысыздык деп отурат бул аксакал. Албетте бул бактылуулук" дейт. Адамдар ошентип үйүнө тарашат. Арадан бир канча күн өткөндөн кийин аксакалдын жалгыз уулу тулпарды миништи үйрөнөмүн деп аттан жыгылып бутун сындырып алат. Муну уккан, көргөн, билгендер аксакалга чогулуп келишип, "О аксакал, сен туура айткан экенсиң. Бул келген тулпарлар бактысыздык экен, ооматсыздык экен. Эмне үчүн? Себеби жалгыздан жалгыз уулуң, өзүңдүн жаныңдан, каныңдан жаралган уулуң атты минемин деп бутун сындырды. Бул бактысыздык экен" дейт. Аксакал аларга карап, "Ооба, менин жалгыз уулум, жан уулум аттан жыгылып буту сынды. Бирок мен эч нерсеге өкүнбөймүн. Бул силер дагы билбейсиңер, бул бактылуулук, бактысыздык, оомат, ооматсыздык экендигин. Бары жок Аллахтан" дейт. Сөзүн өзгөртпөйт аксакал. Ошентип ар кандай сөздөрүн айтып, элдер үйүнө тарайт. Бир канча убакыт өткөндөн кийин алардын өлкөсүндө согуш башталат. 17 жаштан бар өйдөсү согушка чакырылды. Кайрадан кара каттар келишти баштады. Паланчынын, түкүнчүнүн баласы өлдү, кайра келбейт деген кара каттар келип жатты. Анан бардык элдер, аксакалдары, жаштары чогулуп келишип аксакалга келишет. "Аксакал, сиз туура айткан экенсиз. Чындыкты айткан экенсиз. Балаңыздын буту сынганда бактылуулук, бактысыз деп туура айткан экенсиз. Себеп бүгүн сиздин балаңыз буту сынса дагы сиздин жаныңызда, сиздин жытыңызда жыта отурат. Ал эми биздин балдарыбыз кетсе кайра келбей турган согушка кетип жатат" дейт. "Балдарыбыз жок" дейт бүгүн. Ошондо аксакал аларга карап, сөзүн өзгөртпөстөн, "Ооба, менин балам согушта барган жок, ушул жерде калды. Силердин балдарыңар согушка кетти. Кээ бирөөлөрү мекен үчүн, эл жер үчүн шахит болду. Бирок бул оомат, ооматсыздык, бактылуулук, бактысыздык экендигин эч ким билбейт, бары жок Аллахтан" дейт. Ооба, урматтуу мусулман, албетте бул жашоо ушундай. Бир окуядан кийин кандай окуя келишин эч ким билбейт, бардыгыга белгисиз. Бардык нерсеге туура ой жүгүртүш керек. Бары жок, бардык нерсе ал жаргыз Аллахтан. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.